гостиницага ушундай кылып котельныйды терип бергенбиз. Лучевой системада закрытый болгон. Ассаламу алейкум, теплодом KG көрөрмандары. Бизде дагы бир объекттин отоплениясы бүттү. Бул объекти гостиница. Гостиницага ушундай кылып котельныйды терип бергенбиз. Лучевой системада закрытый болгон. Азыр 3-6 атмосферада турат. Воздух менен текшерип койгонбуз. Азыр ошо воздух менен без утечка система турат. А бул жерде кийинирээк азыр сантехникасы башталат. Бул объекттин отоплениясы бүттү. Косвенный бойлер, 2 газовый котел коюлат. Бул стенага. Стенанын арт жагында тепловой насос менен умный котел коебуз. Иншаллах күзүндө. Бул жак столовая, теплый пол жасаганбыз столовойго. И бул жагы кичинекей болгон кухня. Коридор. И бул жак касса, приемный. И бул жакта 3 спальный бар. Спальныйлерге, панорамныйларга ушундай кылып сом кылып стойкалар менен радиаторду илип бергенбиз. Экинчи комнатасы. И бул жакта санузел бар. Санузелге сушилка коюлган. Көрсөңөр болот. И бул жакта радиатор. Экинчи этажда эле кудду ушундай, азыр уже жакшы көрүнбөй атат. Бардак жерлерге көңүл бурбайсыңар достор. Бул жактарда баары эле бирдей жайгашкан комнаталар. Бул жерде биздин лучойдун обратка подачалары кеткен. Комнаталар өтө эле көп. Мындай айтканда мынакей көрсөңөр болот. Достор, эгерде силерге ушундай отопление кызматтары керек болсо, номерди описанияга калтырып коем. Ассаламу алейкум.